Достор, саякат программасы бүгүн өз сапарын түштүккөл эмес, жалпы Кыргызстанга таанымал болгон далай адамдардын ден соолугуна пайда келтирип жардам берген Жалал Абад шаарынын 5 чакырым өйдө жайгашкан ушул жердеги таза жана ошондой эле дарылуу суулар менен белгилүү болгон санаторийинде коноктобуз. 1991 жылдан баштап Жалал Абад облусунун борбору болгон Жалал Абад шаары негизинен 1887 жылдан бери калаа болуп келет. Чыгарган продукциясынын көлөмү жана өнөр жай потенциалы боюнча Кыргызстанда Бишкек Оштон кийинки 3-чү шаар. Гугарт өрөөнүндө Байыркы Улуу Жибек жолунун жана Бишкек Ош автомобиль жолунун боюнда жайгашкан. Кыргызстандын борбору Бишкек шаарынан 560 км түштүк тарапта. Жалал Абад Кыргызстандагы эң жылуу жана күнөстүү шаар. Аба ырайы мелүүн континенттик жер ортолук деңиздик климатка окшоп кетет. Жайы ысык, кургакчыл, кышы жумшак, суук. Күн тийүү узактыгы жылына 2787 саатты түзөт. Жалал Абад шаарынын батыш тарабынан Көгарт, чыгыш тарабынан Чангет суулары агып өтөт. Андан тышкары шаар жайгашкан аймакта жер астындагы суунун запасы дагы бар. Анан кала албетте өзүнүн эң пайдалуу атактуу Жалал Абад курорту менен көпчүлүккө таанымал. Достор, бул мен сейилдеп басып бараткан жер Жалал Абад облусунун жана жалпы эле түштүктүн жүрөгү болуп эсептелинет. Себеби бул жерде Кыргызстандын гана эмес, чет өлкөдөн келген туристтердин бардыгын өзүнө тартып суктандырган, ден соолуктун чыңай турган эң жакшы жайлардын бири Жалал Абадтын курорту жайгашкан. Достор, мынакей мен турган бул жай Жалал Абад шаарынан 5 чакырым алысыраак турган, дүйнө жүзүнө жана ошондой эле Советтер Союзунун элдерине илгертен таанымал болгон Жалал Абадтын суулары, дарылай турган суулары жайгашкан Жалал Абад санаторийинин киребеш жери. Достор, ал эми мынакей мен көтөрүлүп тепкич менен чыгып бараткан жер бул Жалал Абадтын биз айтып аткан санаторийинин эң баалуу нерсеси, тактап айтканда ден соолукка пайдалуу суусу жайгашкан жер. Жүрүңүздөр анда чогуу бирге барып, ошол суунун даамын татып көрсөк. Достор, мынакей ушул жерде баарыбыз мына Бишкек шаарында, негизи эле Кыргызстандын арайсы аймактарында акчага сатып алып аткан Жалал Абадтын мынакей минералдык суусу жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп аткандай атайын кичинекей кудукчалар бар. Анда суулар агат. Азыр сиздер менен чогуу ушу Жалал Абад суусунун тазаланбаган накта өзүн даамын татып ичип көрмөкчүбүз. Өтө туздуу экен. Бирок эң башкысы ден соолукка пайдалуу. Туздуу болсо да ичиш керек да. Бул жерде достор, мынакей бул кудуктарда өзүңүздөр көрүп аткандай эле ар кандай номерлер коюлган экен да, сандар коюлган экен. Мен жана башында туздуусун ичип алыптырмын. Азыр бияктагы биздин туугандарыбыз айтып атат, тузу жогу бул жерде жайгашкан деп. Азыр эми келгиле сиздер менен чогуу ушу тузу жок Жалал Абад минералдык суусун ичип көрсөк. Тузу жок, бирок анча-мынча жыты болот экен. Жыттары баардыгы окшош экен, бирок тузу жок, жылуу экен. Жалал Абадтын дарылык касиети бар минералдык булактары жергиликтүү элге 10-кылымдан бери эле белгилүү. Суунун химиялык анализи алгачкы жолу 1877 жылы алынган. Ошол эле мезгилде округдун аскердик медициналык инспекторунун талабы менен ванна жана лазарет салынган. Курорт 1900 жылы курула баштаган. 1912 жылы жергиликтүү Баймурзакул тарабынан айыл булакка имарат салынган.
Курорттун дарылоочу негизги жайлары 1954-68 жылдары курулган. 1972 жылы Жалал Абад курорту бүткүл союздук курорт деген статуска ээ болот. 1984 жылы дарылоо корпусунун жаңы имараты ири мейманкана комплекси курулган. Курорт аймагында 75-130 метр тереңдиктен бургаланып чыгарылган минералдык суулары жана дары баткактары пайдаланылат. Достор, бул Жалал Абад курорт санаторийине ден соолугун чыңоо менен бир катарда эле келген адамдар минералдык суу менен кошо мынакей алтын ак булактан суу ичүү менен артезиандын таза сууларынан даам татууга дагы чоң мүмкүнчүлүк ала алышат. Жүрүңүздөр анда чогуу ушул суунун даамын татып көрсөк. Бисмилла. Достор, баса белгилей кетчү жагдай мынакей бул жерден агып аткан булактын суусу дагы тиги минералдык суулардай эле өтө жылуу болот экен. Ал эми даамын сиздер менен чогуу татып көрсөк. Даамы тоо булагындай эле экен, бирок бир гана тоонун булагы муздак болсо, бул жылымык. Өтө даамдуу экен. Биз Ош шаарынан келдик. Ушул Жалал Абад курортуна эс алууга келгенбиз. Бул жерде дары суу бар экен. Даамы башкача болгону менен дарылык касиеттери бар экен. Анан дагы Жалал Абад курортунун абасы таза, табият аябай кооз экен, бизге жакты. Аты жөнүңүз? Аймерим Дарманбек кызы. Аты жөнүңүздү айтсаңыз? Менин атым Нурсултан Абдуллаев, ошо Сузак районунун тургуну болом өзүм. Айтсаңыз, ушу Жалал Абад курорту эмнеси менен дагы ушу минералдык суусунан башка эмнеси менен да келгендер өзүнө тарта алат? Өзүм райондо турган үчүн бул жака эс алууга чыгабыз негизиненчи. Себеби дегенде тынч. Шаардын парктары бар, аллеялары, парктары, аларга салыштырмалуу бул жерде эл азыраак болот. Негизинен бул жерге адамдар тынчтыкты издеп келишет көбүнчө эле. Ошондуктан келип бул жерде үй бүлөң менен бир аз айланып кетсең да, бир аз сергеп, өз ордуңа келип калгандай болосуң. Анан негизги касиеттүү нерсеси бул суусу болгондуктан сөзсүз келип суусунан даам татып кетебиз. Бул ашказанындай гастрит ооруларына, дагы кандай оорулар болот, язва оорулары болот. Ошолорго аябай касиеттүү бир лечебный свойствосы бар экен да, мындайча айткандачы. Ошондуктан келип сөзсүз даамын татып кетишет. Көп адамдар айтып калат, ооруп жүргөнбүз, язвабыз бар эле, доктурга жатып чыктык, эч кандай жардам бербеди. Бирок баягы така ичкен адам буну язвадан жакшы болуп калдым дегендер болот. Анан дагы бир өзгөчөлүк нерсеси бар. Элдер келип бул жерден грязевой ванна деп коет. Суу өтүп калган учурлар болот, шамалдап калдым же укол алгандан көрө ушул табигый нерсе менен сакайсам деген адамдар келип ушу ылайдан ваннага жатып, себеби сера менен аралашканбы же бир өзүнүн бир химиялык бир курамы бар экен. Ошол адамды аябай ысытып, денени магдырат, мындай сонун бир абалга алып келип коет да. Ошондуктан көп адамдар ошол ылай ваннасына, суусуна, анан табиятына суктанып келет бул жерге. Всё, рахмат. Ал эми достор, эгерде ушул санаторий курортко келип эс алуу менен бир катарда, эгерде сиздер Жалал Абад шаарынын үстүртөн көргүңүздөр келсе, анда мынакей мен турган ушул жерге келсеңиздер, шаар алаканга салынгандай көрүнөт экен дагы. Андан тышкары эле бул жердин жаратылышы, башкача айтканда бак дарактары жана мисте өстүрүлгөн токойлору өзгөчө келген кишини суктандырат экен. Аты жөнүңдү айтып? Менин атым Асан, мен ушул Жалал Абад шаарында туулуп өскөм. Анан ден соолугуңарды чыңдайын десеңер, ушул курорт санаториясына келип, дарылуу касиеттүү суусун ичип, дарыланып, могул жерде санаториясы бар, жатып, эс алып, дарыланып кетсеңиздер болот. Бул жерге айтсаңыз, менде дарылануу эмес, Жалал Абад шаарынын тургундары да келип эс алып турушат болуш керек, э? Ооба, Жалал Абад шаарынын тургундары көбү эле ушул жерде эс алышат. Анан чет жактагы айылдардан келишет. Кошкар ата деген жерден келишет. Көп эле жерден келишет ушул жерге. Сизге Жалал Абад шаары эмнеси менен жагат? Жалал Абад шаары
жаратылышы менен бул жер бардык жери баскан сайын ар жери жашыл, жаштардын шаары. Жаштардын шаары Жалал-Абад, күн өткөн сайын жашарат. Түгөнбөй ырдай берүүчү ырларым сага арналат. Жалал-Абад менин күнүм, Жалал-Абад сенин күнүң. Келсең курбум көрөсүң, Жалал-Абад шаарым бүгүн. Мына бүгүн